Musa Исраил уулдарынын бүт жамаатын чогултуп, аларга мындай деди: Теңир силерге мындай осуят берди. 6 күн иштегиле, ал эми 7-чи күн силер үчүн ыйык күн болсун. Ал күн Теңирге арналган эс алуу күнү. Ким ал күнү жумуш кылса, өлүм жазасына тартылат. Ишемби күнү эч кимдер үйүңөргө от жакпагыла. Муса Исраил уулдарынын бүт жамаатына дагы мындай деди: Теңир силерге мындай осуят берди. Ар ким өз атынан, өз ыктыяры менен Теңирге алтын, күмүш, жез, ачык көк, кочкул кызыл, ачык кызыл түстөгү жүн, зыгыр бууласын, эчкинин жүнүн, кызылга боелгон кой терилерин, сайгак терилерин, 6 гана жыгаштарын, чырактан үчүн зайтун майын, майлоочу май үчүн, түтөтүү үчүн жыпар жыттуу заттарды, алжапкыч менен төшчөнтөккө тагылчу оникс ташын жана башка асыл таштарды тартуу кылсын. Араңардан акылмандарыңардын баары келип, Теңирдин мынабул буйруктарын аткарышсын. Жыйын чатырын, анын үстүнкү жабуусун, илмектери менен устундарын, шыргыйлары менен мамыларын жана таканыштарын, келишим сандыгын, анын шыргыйларын, капкагын жана бөлүп турган көшөгөнү, үстөлдү, анын шыргыйларын, анын бардык буюмдарын, үстөлдүн үстүнө коюлуучу нандарды, жарык берчү чырактанды, анын бардык куралдарын, анын чырактарын, күйгүзө турган зайтун майын, жыпар жыттуу зат түтөтүлчү жайды, анын шыргыйларын, майлоочу майды, түтөтүү үчүн жыпар жыттуу заттарды, чатырдын оозундагы көшөгөнү, курмандык бүтүндөй өртөлчү жайды, анын жез торун, шыргыйларын, бардык буюмдарын, жуун кушту жана анын таканычын, короонун жабууларын, анын мамыларын жана таканыштарын, короонун эшигиндеги көшөгөнү, чатырдын казыктары менен короонун казыктарын жана алардын аркандарын, ыйык жайда кызмат кылганда кийиле турган кийимдерди, ыйык кызмат кылуучу Аарондун жана анын уулдарынын ыйык кызмат кылганда кие турган кийимдерин жасашсын. Анан Исраил уулдарынын бүт жамааты Мусанын жанынан кетишти. Жүрөгү тарткандын бардыгы келишти. Өз каалоосу менен бергиси келгендердин бардыгы тартууларын беришти. Жыйын чатырын орнотуш үчүн, анын бардык керектөөлөр үчүн жана ыйык кийимдер үчүн Теңирге арнаган тартууларын алып келишти. Күйөөлөрү аялдар менен келишти. Бардыгы өз каалоолору менен шакектерин, сыргаларын, асыл таштуу шакектерин, чынжырларын жана аргандай алтын буюмдарын Теңирге арнап тартуу кылышты. Кимдин ачык көк, кочкул кызыл, ачык кызыл түстөгү жүнү, зыгыр бууласы, эчкинин жүнү, кызылга боелгон кой териси, сайгак териси болсо алып келип жатышты. Ким күмүш же жез бергиси келсе, аны Теңирге арнап алып келди. Кимдин 6 гана жыгачы болсо, аны да жыйын чатырынын аргандай керектөөсү үчүн берди. Акылман аялдар ачык көк, кочкул кызыл, ачык кызыл түстөгү жүндөн жана зыгыр бууласынан өз колдору менен ийирген түрмөк жиптерин алып келишти. Жүрөгү тарткан, ийиргенди билген аялдар эчкинин жүнүнөн жип ийиришти. Төрөлөр болсо алжапкыч менен төшчөнтөккө тагылчу оникс ташын жана башка асыл таштарды, ошондой эле жыпар жыттуу заттарды, чырактанды күйгүзүүчү майды, майлоочу май үчүн, түтөтүү үчүн жыпар жыттуу заттарды алып келишти. Ошентип Исраил уулдарынын эркектери менен аялдарынын жүрөктөрү кайсы ишке тартса, ошол иш үчүн Теңир Муса аркылуу буйругандай өз ыктыярлары менен Теңирге тартуу алып келип жатышты.